Бисмиллах, валхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала өзүнө жаккан, анын сүйүүсүнө татыктуу болгон, ага жакын болгон дагы кебирки пенделерди бизге кабар берген. Алардын сыпаттары тууралуу кабар берген жана аларга боло турган жыргалчылык, неметтер, аларга бериле турган жакшылыктар тууралуу Аллах Таала Кур'ан Каримде бизге кабар берип жеткирип өткөн. Демек, биз ушул нерсени билип, булар кимдер экенин билип, алардын сыпаттарын билип, аларга бериле турган фазилеттерди угуп, биз ушулардын катарына кошулууга аракет кылышыбыз керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде кабар берет: «Иннал абрара лафи наим». Аброр пенделер, булар кыямат күнүнө наим аттуу бейиште болушат дейт. Башка бир аятта Аллах Таала: «Ва ма индаллахи хайру лил абрар». Аброрлорго берилүүчү нерселер Аллах Тааланын астында эң жакшы нерсе дейт. Бул дүйнөдөн дагы жогору тура турган, бул дүйнөнүн жыргалчылыктарынан, бул дүйнөнүн лаззаттарынан, бул дүйнөдө адамдардын көздөрү суктанып аткан жыргалчылыктан дагы жакшыраак аларга ушундай неематтар, жыргалчылыктар берилет деп Аллах Таала Кур'ан Каримде баяндайт. Жада калса, урматтуу мусулман бир тууганым, бул аброрлордун аттары, алардын жасаган амалдары жазылган китептер Аллах Тааланын аршынын астында сакталат. 7 кабат асмандын үстүндө бейиштин эң жогорку даражасында сакталат. Мына ошол жазылган китепке, алардын аттары жазылган китепке, алардын жасаган амалдары жазылган китепке периштелер, пайгамбарлар, шахидтер, сыддыктар күбө болуп турушат. Жада калса, Аллах Таала Кур'ан Каримде айткан, мына ошол бейиштин эң жогорку даражасында ошол аброрлордун рухтары сакталат деп. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала Кур'ан Каримде ошол аброрлордун катарында болуп жан берүүгө бизди кызыктырган. Мына ошону каалап дуа кылгандарды Аллах Таала Кур'ан Каримде мактаган. Аллах Таала айтат: «Раббана иннана сами'на мунадия юнади лил иман». Момундардын дуалары: «Эй Роббубуз, сен бизди иманга чакырган чакыруучунун сөзүн уктук, пайгамбарга моюн сундук. Ан амину би роббикум фааманна». Роббуңарга иман келтире деген сөзгө угуп иман келтирдик. Раббана фагфир лана зунубана. Роббубуз биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин, бизди күнөөдөн тазалагын. Ва каффир ан сайатина. Биздин ката кемчиликтерибизди өчүрүп салгын. Ва таваффана мал абрар. Жана бизди аброрлор менен чогуу биргеликте жан берүүчүлөрдүн катарына кошкунуң деп момундардын кылган дуасын Аллах Таала Кур'ан Каримде мактаган. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ошо аброрлордун сабында болуп, аброрлордун катарында жан берүүгө Аллах Таала бизди кызыктырат. Жана ошого дуа кылгандарды Аллах Таала Кур'ан Каримде мактап өткөн. Анткени аброрлорго берилүүчү жыргалчылык бул дүйнөдө дагы берилет. Аларга кабырда дагы тынч жашоо, рахат жашоо берилет. Жана ошондо кыямат күнүнө дагы аларга эч кандай коркунуч болбойт. Аларга түгөлүктүү болгон бейиш бериле турган аброр пенделер мына ушундай Аллах Таала Кур'ан Каримде мактап өткөн. Эми келиңиз, урматтуу мусулман бир тууганым, бул аброрлор кимдер? Аброр пенделер булар биринчиден алардын жүрөктөрү таза болгондор. Жүрөктөрүндө Аллах Таалага болгон иман болгондор. Аллах Тааланын бар экенине иман келтиргендер. Андан кийин периштелерге иман келтиргендер. Жана китепке иман келтиргендер, Кур'ан Каримге иман келтиргендер. Куранды жалган деп айтпагандар. Куран эмне кабар берген болсо, ошонун баарын тастагандар. Акырет тууралуу болобу, бейиш тозок тууралуу болобу, гайби алам болобу, бизден мурунку пайгамбарлардын окуялары болобу, же келечекте боло турган окуялар болобу, ошону жалганга чыгарбастан Курандын ар бир тамгасына иман келтиргендер. Ушинтип жүрөгүн тазалагандар. Андан кийин бул пайгамбарга иман келтиргендер. Пайгамбарыбыз эмне алып келген болсо, мына ошону тастагандар, мына ошол нерсени ээрчигендер, пайгамбарды пайгамбар деп кабыл алгандар. Пайгамбарыбыз Аллах Таала тараптан келген деп ишенгендер, мына ушулар аброрлор. Жүрөктөрү мына ушул иман менен тазалагандар. Жана ошону эле акырет күнүнө иман келтиргендер, жана тагдырдын жакшы жаманы Аллах Таала тараптан болор экенине иман келтиргендер. Тагдырды Аллах Таала жазып койгондо иман келтиришет. Аллах Таала бардык
қалай қалыпты жаратылыктың алдын эле эмне болору тууралуу баарын жазып койгон. Ар бир адамдын рызкысын, ажалын, ал бейиштикпи, дозоктукпу баарын жазып койгон. Мына ошол нерсеге ыйман келтиргендер, мына ушулар аброрлор. Биринчи алар эмне экен? Жүрөктөрүн тазалагандар. Жүрөктөрүн ыйман менен тазалагандар. Экинчиси, алардын кулк мүнөзү жакшы болгондор. Адеп акылга жакшы болгондор. Сүйлөсө чын сүйлөйт. Жалгандан алыс болот. Эгер сүйлөй турган болсо жакшы сөздөрү сүйлөйт. Аллах Таалага такбир айтышат, зикир айтышат, тасбих айтышат, истихбар айтышат, адамдарга жакшылык үйрөтүшөт, жамандыктан кайтарышат. Жана башка адамдарга кандай бир пайдалуу сөз боло турган болсо, мына ошону гана сүйлөшөт. Ооздорду аркында жалган сөз, бирөөнүн гыйбат кылган сөз, бирөөнүн ушак кылган сөз, бирөөнүн маскалаган сөз, бирөөнүн аброюн түшүргөн сөз, жана башка ушундай пайдасыз, уят, шерменде сөздөр чыкпаган, адеп аклагы мыкты болгон пенделер, мына ушулар аброрлор. Демек биринчиси эмне экен? Жүрөгү тазалар. Аллах Таалага ыйман келтиргендер. Экинчиси, адеп аклагы, кулк мүнөзү жакшы болгондор экен. Үчүнчүсү, Аллах Таалага ибадат кылышкан, намаз окушкан, зекет беришкен, орозо кармаган, ажылык кылган, жана дагы башка Аллах Таала эмнени буйруган болсо, мына ошол таат ибадаттарды көбөйткөндөр, башкаларга көп кайрымдуулук кылгандар, садаканы көп кылгандар, жетимдерге, жесирлерге, кыйналган адамдарга жардам бергендер. Жана ошол менен биргеликте эле кандай бир жакшы иш боло турган болсо, мына ошону аткаргандар. Адамдарга пайдасы тие турган бир иш боло турган болсо, мына ошол жака кайрымдуулук кылып, садака кылып, мына ошону жардам бере турган пенделер, мына ушулар кимдер экен? Аброрлор экен. Жана ошондой эле дагы бир сыпатынан вассабирина фил баъсаи вад-дарраи ва хинал бас. Ар кандай башына кыйынчылык күн келгенде, башына бир сыноо келгенде, кандай бир зыяндуу иш келгенде, мына ошол нерсеге сабыр кылгандар, мына ушулар аброрлор. Демек ким экен булар? Жүрөгү тазалагандар, жүрөгү Аллах Таалага ыйман келтиргендер. Экинчиси, кулк мүнөзү жакшы болгондор. Үчүнчүсү, ибадаткөй пенделер экен. Ибадаттын барлык түрүн аткарат, садака кылышат, башка нерсе кылышат, ата-энесине жакшылык кылышат, кошунасына жакшылык кылат, туугандарына жакшылык кылат. Мына ушундай ибадаткөй пенделер экен. Андан кийин төртүнчүсү, бул эмне экен? Сабырдуу пенделер. Кандай бир башына кыйынчылык, сыноо келе турган болсо, мына ошол нерсеге сабырдуу болгон пенделер, мына ушулар кимдер экен? Мына ушулар аброр пенделер экен. Жана ошондой эле сүйлөй турган болсо, чын сүйлөйт экен. Тилин сактаган пенделер, мына ушулар аброр экен. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул аброрлорго берилүүчү фазилеттерди биз жогоруда эскерип өттүк. Жана ошондой эле аброрлорго дагы берилүүчү бир фазилеттерден бири Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде баяндап өтөт. Не дейт? Алар иннал аброра лафи наим. Аброрлор бейиште болушат дейт. Наим аттуу бейиште болушат. Алар арайки янзурун. Бейиште ушундай үстөлдөрдүн үстүндө болушат дейт. Сөөлөрдүн үстүндө отурушат. Янзурун бейиште Аллах Таала каралап берген жыргалчылыктарды карап отурушат дейт. Ошол жерде бейиштен жыргалчылыгына, рахатына бөлөнүп, Аллах Таала аларга неамат кылып берген бейиштеги касырларына, бейиштеги агып турган дарыя сууларына, бейиштеги учуп бараткан куштарына, ал жерде жаралган жандыктарына, башка мөмө жемиштерине ушинтип карап, суктанышып, ушинтип отурушат дейт. Жыргалчылыкта неамат оролгон абалда дейт. Абдуллах ибн Мас'уд ушул янзурун деген эрешет. Алар сөөлөрдө отуруп, столдордо отуруп, Аллах Тааланын жүзүн көрүшөт дейт. Назор иля ваджхилла дейт. Аллах Тааланын жүзүнө карашат деп, мына ушундай буларга фазилет берилет дейт. Та'арифу фи вужухим надратан наим. Пайгамбарыбызга кайрылып Аллах Таала, эгер аларды көрө турган болсоң дейт, алардын жүздөрүнөн бейиштеги жыргап жаткан кубанычтын, бейиш жүздөрүнөн ушундай бир кубанычтын, жыргалчылыктын нуру чачырап турат дейт. Алардын жүздөрүнөн эч кандай бир кайгы капа көрбөйсүң алардан дейт. Жүздөрү ушундай кубанычка бөлөнүп жыргап турушат. Исқалам рахиқим махтум, жана аларга рахиқил махтум аттуу шараптан берилет. Ал мына ушундай шарап ичсе мас кылбай турган шарап. Хитамуху миск, ал шарапка миск аралаштырып берилет дейт. Кээ бир риваяттарда ошол миск менен хитам кылынган деп айтылат. Ва фи залика фалятанафасил мутанафисун. Мына ушундай жыргалчылыкка жетүүдө жарышчулар жарышсын дейт.
мына ушул аброрлордун катарына кошулууга ашыккандар ошол нерсеге аракет кылсын, ушул нерсеге жетсин деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде аброрлорго берилүүчү бейиштин кээ бир кысматтарын бизге баяндап, жана ушул нерсеге бизди шаштырып атат. Ушул нерсеге аракет кылгыла деп атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, аброр пенде болуп жашоого биз аракет кылышыбыз керек. Аброр деген ким дегенде, кыскача сөзүн айтканда, бул ибадаткөй пенде экен. Аллах Тааланын буйруктарын аткарган пенде экен. Аллах Таала эмеден тыйган болсо, ошондон тыйылып, эмнеге буйруган болсо, муну ошол нерсеге аракет кылып аткарган адам экен. Ал жүрөктөгү амалдар болобу, же сырткы амалдар болобу, же адеп ахлак болобу, ушунун баарын аткарган пенделер булар аброрлор экен. Мындайча айтканда, булар ыймандуу пенделер, булар таква пенделер. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.